Саламатсыздарбы? Бүгүн биздин семинардын темасы органикалык карчык өстүрүүнүн агротехникасы жана илимий негиздери. Мен Нурбек Камчыбеков. Карчык өстүрүүдө негизги түшүндүрүктүү таасир берген негизги факторлор булар өсүмдүктүн биологиялык талаптары, репродукциясы жана багып кароо агротехникалык шарттар болуп саналат. Азыр буларды өзүбүзчө карайбыз. Биринчи агроклиматтык жайгашуу шарты. Бул Ысык көл областында, ушул биздин пилоттук аймактарда карчык өстүрүүнүн оптималдуу шарттары бар. Деңиз деңгээлинен карчыканы 2100-2200 метр деңгээлин бийиктикке чейин жерлерде ийгиликтүү түрдө өстүрүп алса болот. Ошондой эле период вегетациясы батыш бөлүгүндө, ушул Жети-Өгүз ысык көл тоң районунда 170-185 күн вегетационный күндүн саны бар экен. Ушунун негизинде көптөгөн культура, ошонун ичинде карчыканын кеч бышуучу жана эрте бышуучу сортторун өстүрүп алса болот. Карчык өстүрүүнүн биологиялык талаптары негизинен температура болгон топурактын жана абанын температурасына болгон талаптары эске алынат. Карчыкка ийгиликтүү өстүрүп алыш үчүн топурактын себүүдөгү температурасы +8ден жогору болушу шарт. Бул деген ошол карчыка өнүмдөрү топуракка тигилгенден кийин жакшы өсүп, жер бетине чыгып түшүм беришин шарттайт. Эгер топурактын температурасы төмөн болсо, өнбөстөн топуракта көпкө узакка жаткандыктан көптөгөн топурактагы козгоган илдеттерине чалдыгышы мүмкүн. Топурактын ошол температурасын билип алуу үчүн ошол топурак термометрлерин колдонуу сунушталат. Анан өсүмдүктүн негизги фаза, өсүү фазаларында бир катар температуралык өзгөрүүлөрдү талап кылат. Биринчиси мисалы топуракка тигүү алдында топурактын температурасы +8 градустан жогору болушу керек. Ал эми түймөктөрдү активдүү пайда кылуу фазасында 15-18 градус. Ал эми түймөктөрдүн өсүү токтосу бул 29-30 градуста ысык жерлерде ошо түймөктөрдүн өсүүсү ошол 30 градуста токтоп калат. Ошондой эле төмөнкү температураларга дагы туруктуураак келет. -1, -2де 1-2 жалбырактары, ал эми -5де ошол толук түрдө өсүмдүк үшүп кетиши мүмкүн. Топурак жана нымдуулук болгон талаптары, топурак картошка механикалык структурасы жеңил, кумдак, боз жополуу топурактарда жакшы өсөт. Ошондой эле гумус курамы 2%ден жогору болгон асылдуу топурактарда өсүп, жогорку түшүм көрсөткүчүнү көрсөтөт. Ал эми нымга болгон талаптар болсо, топурактын ошол тиккенден баштап бышып жетилүү фазасына чейин топурактын нымдуулугу 70-80% нымдуулукта болушу талапка ылайык болот. Вегетация бул өтө маанилүү фактор. Ошол жана башында айткандай, ысык көлдүн батыш бөлүгүндө 140-170 күнгө чейин 10 градустан жогорку температурадагы күндүн саны катталган экен. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй, ошол карчыканын эң кеч сорттору 120-130 күндү камтыйт экен. Ошол кеч бышуучу Пикассо, ошондой эле Мандиал сорттору дагы биздин шартта ийгиликтүү түрдө өстүрүлүп алынып жатат. Ал эми эң эрте бышуучу сорттор болсо 80 күнгө чейин, же болбосо негизги урожай потенциалың болсо 40-50 күндүн арасында өсүп жетилгендиги үчүн ошол кыска 2 айдын ичинде сатууга жарактуу тамыр түймөктөрдү алууга мүмкүнчүлүк берет. Аны болсо ошо дыйкандарыбыз өзүлөрү пландаштырып себип алса болот. Ал эми үйрөндүн дагы бир сапатына көрсөткүч болгон бул үйрөндүн репродукциясы. 8 жылдык вегетациялык жылды камтыйт. Булар болсо башталгыч үрүн материалы, мини түймөк, суперэлита, элита, репродукция, биринчи репродукция, экинчи репродукция болуп бөлүнөт. Булардын башталгыч биринчи 2 фазасы вегетациясы бул лабораториялык шартта, ал эми калган 5 фазасы бул вегетационный сезонду топуракта басып өткөн үйрөндөр дыйканчылыкта үйрөн материал катары колдонсо болот. Ал эми дыйкандарга сунуштала турчу эң оптималдуу экономикалык жактан ыңгайлуу болгон вегетационный сезондогу суперэлита, элита жана биринчи репродукциясы эң жакшы ыңгайлуу үйрөн материал болуп саналат.
түшүмдүүлүккө таасир берген негизги факторлордун процент менен пайыз менен караганда түшүмдүүлүккө таасир бериши биринчи сактоо шарты жана үйрөн сапаты 45%, топурак агроклиматтык шарттар 34%, үйрөндү ал эми калган бөлүктү ушул агротехникалык шарттар камтыйт. Карышканын вегетациялык сабактардын өнүп чыгышы жана саны сактоо жана өндүрүп алуу шартынан көз каранды канчалык жакшы сакталып өнүмдөрдүн саны көбүрөөк болсо өсүп чыккан сабактардын да саны көп болуп түшүм жогору болушу шарттайт. Ошондуктан түймөктөр сактоону үйрөнчүлүктө өтө чоң мааниге ээ. Сактоого даярдоонун 4 фазасы бар. Биринчи жаракат алган илдеттүү түймөктөрдү дарылоо же болбосо 15-18 күн 18-20 градус температурада кармоо. Ошол учурда көптөгөн илдеттүү же жаракат алган карточкалар чирип кетүүгө туруксуз болгон түймөктөр чирип кетет, белги берет. Ошол период бүткөндөн кийин, фаза бүткөндөн кийин сорттоп, тазалап, экинчи муздатуучу фазага өткөрүлөт. Муздатуучу фазадан кийин ошол сактоо бир калыпта кармала турган сактоочу жайга киргизилет. Ал жерде ушул төмөнкү колдонуу багытына жараша оптималдуу температурада сактоо сунушталат. Ал эми жазында кампадан чыгарууда ушул үйрөн материалы 10-20 градус жылуулукта 20-30 күн кармап туруп анан талаа шартында себүүгө сунушталат. Үйрөн материалын тийгөө даярдоо бул өзүнчө чоң өтө маанилүү агротехникалык ыкма процесс. Эгер үйрөн жакшы даярдалып, жакшы өнүмдөр жакшы жетилип, туура таза сорттолсо түшүмдүүлүк 41-45% ушул үйрөн материалын даярдоого да көз каранды. Биринчи үйрөн кандай болуш керек? Үйрөн негизинен 40-50 грамм өлчөмүндөгү салмактагы үйрөн материалы сунушталат. Өтө чоң түймөктөр кесүүгө туура келет. Аларды 40-50 грамм кылып кесип алса болот. Бирок ар бир кесүүдө ошол бычактарды, ушундай эле көзчөлөрдү туура бөлүү, дезинфекциялоо бычакты ошол сунушталат. Анан үйрөн материалын себүүгө алдын ала дарылоо сунушталат. Биринчи термикалык профилактикалык күн алдында дарылоо, экинчиси кесүүдө бордо суюктугу же күл менен дарылоо, анан 2-3 күн көлөкөдө кургатуу жана андан кийин сепсе болот. Карточка үйрөндөрүн ошо себердин алдында эң жакшысы 20-30 күн 10-20 градус жылуулукта көлөкөдө ошол ар бир түймөктө 4-8 чейин өнүмдүн 1 сантиметрге чейин жетилип өсүп түймөк болгон түймөктөр себүүгө сунушталат. Ошол түймөктөрдөн жогорку түшүм алса болот. Жерди күзүндө даярдоо. Жерди ар бир культурага колдон келсе күзүндө, биздин шартта күзүндө даярдоо сунушталат. Күзгү ошол жыйналып алынган культурадан кийин культуранын өсүмдүк калдыктарын жок кылуу максатында дискалоо же болбосо калдыктарды чыгарып кетүү сунушталат. Эгер калдыктар полияда калып калса, ал жерде зыянкечтер жана илдеттер топтолот. Ошондуктан топуракка аралаштырып дискалап салуу, андан кийин провокационный полив жүргүзүү, ошол отолорду провокация кылып чыгарып алуу, андан кийин ошол органикада бир гана жер семиргич катары сунушталган ушул компосттолгон кызыкты тегиз чачып алып туруп, андан кийин 25-30 градус 30 сантиметр тереңдикте айдалууга тийиш. Күзүндө жер ушундай даярдалат. Анан топуракка түшүү менен негизи карточка түймөгү топурактан ошол белгилүү 10 тонна үчүн чыгарып кете турчу элементтердин көлөмү жазылган. Ал эми 20 тонна үчүн өзүңүздөр көргөндөй 2 эселүү нормада чыгарып кетет. Ошол норманы толуктоо үчүн, ушул программалоо үчүн эң биринчиден топурактын анализин тапшырып, топурактагы негизги элементтердин курамы, сиңимдүү курамы канча болгонун жана ошол пландалган урожайды алыш үчүн бул жерде өзүңүздөр көргөндөй ошол кырктын нормасында белгилеп алуу сунушталат. Анан бул жерде эскерте турчу нерсе, кырктын биринчи сезондо
жерде биринчи сезондо 30-40% гана бөлүгү сиңимди абалга келет, ошону эсептеп бул жерде 40 нормасын чыгарып алсак болот. Которуштуруп айдоо бул бардык айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүдө негизги агротехникалык ыкманын бири. Бул болсо ошол көп зыянкечтерди, илдеттерди, ошондой эле ото чөптөр менен күрөшүүнү жеңилдетүүчү негизги ыкма болуп саналат. Карточка үчүн эң жакшы мурда өстүрүлгөн өсүмдүк катары көп жылдык тойту өсүмдүктөрдөн кийин өстүрүлгөн тан эгиндери, бир жылдык тамчынактуу өсүмдүктөр, дары чөптөр. Анан карточка өстүрүлгөн айытка экинчи жолу, үчүнчү, төртүнчү жылы гана карточка өстүрүүгө мүмкүн. Ошондой эле аралык жана каптоочу культураларды которуштуруп айдоо системасына кошуу сунушталат. Биздин шартта бул жерде да жергиликтүү ыйкымдар аркылуу практикаланып жүрөт. Биринчи тричкаль, рожь, рапс, горчица, горох күзгү рожь, бика, уйбеде ушулар аркылуу катары жерге, жашылчык катары жерге сээп өстүрүп, жердин асылдуулугун көтөрсөк болот. Карточканын тиги топурак жылуулугу 7-8 градус болгондо 6-12 сантиметр тереңдикте себилет. Анан топурактын структурасына, климаттык шартка жараша себүү тереңдиги ар түрдүү болот. Ошондой эле түймөктүн чоңдугуна жараша да болот. Жеңил топурактарда 8-10, оор топурактарда 6-8, ал эми кургак райондордо 12-14 сантиметр тереңдикте себүү сунушталат. Ошондой эле бул жерде түймөктөрдүн өлчөмүнө жараша себүү материалынын көлөмүн да өлчөп алсак болот. Себүү схемасын биз 65-ке 25-30, биз орточо 25 сантиметр деп алдык. Себүүнүн жыштыгы ошондо 1 гектарга 62 000 штук. Ал эми практикада ошол 75 000 же болбосо 65-ке 20 сантиметр менен себүү сунушталат. Карточка өсүмдүгүнүн ошол негизги өсүмдүгүнүн өсүм фазасы жана узактыгы жана нымдуулукка болгон талаптары төмөнкү сүрөттө көрсөтүлгөндөй, өнүп чыгуу, биринчи себүү өнүп чыгуу фазаларында ошондой эле бышып жетилүү фаза, гүлдөп бүтүп бышып жетилүү фазасына чейин 70-80% нымдуулукка муктаж. Ушул учурда топурактын нымдуулугун байкоо менен сугаруу сунушталат. Биздин шартта ошо 4 же 5 жолу сугарып ийгиликтүү түшүм алгандар бар. Ал эми карточка гүлдөп бышып жетилип бүткөндөн кийин ошол саргайуу фазасында топурактын нымдуулугу 65-70 же болбосо сугатты токтотуу сунушталат. Мындан сырткары айта турчу нерсе ошол өзүңүздөр билгендей, жергиликтүү дыйкандар өстүрүүнүн агротехникасы отозолор менен күрөшүү, ушундай эле зыянкечтер менен күрөшүү иш аракеттери жүргүзүлөт. Ото менен күрөшүүдө биздин шартта ошол культивация, ошондой эле органикада башка гербицидтерди колдоно албагандыктан бир жолу эгер сажалка менен себилбесе, бир жолу кол менен ото, ошондой эле 2 жолу культивация жүргүзүп, түптө ошондой эле катар аралыктагы ото чөптөрдү 1-2 жолу кол менен үзүп чыгуу сунушталат. Ошондой эле зыянкечтерге жана илдеттерге каршы органикалык препараттарды чачуу сунушталат. Жалпы жолун алганда ошол оруп жыйуу же болбосо уборка түшүмдү жыйнап алууда өсүмдүктүн сортуна белгиленген бышып кетүү мөөнөтүнө жараша жыйнап алуу сунушталат. Көп жерде көпкө жаткан түймөк сапаты бат бузулат, чирип кетиши мүмкүн. Силерге ийгиликтүү өстүрүү сезонун каалоо менен мен бүгүнкү семинарымды жыйнадым. Кошумча суроолор болсо биздин сайтта суроо менен кайрылсаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.